Памир мырза, бұл мыйзамдын негизги концепциясы бұл эң жаңылыктарды алып келген жоксуңар. Пусть только на приведение, да, жаңы ушул жазык кодекс менен, да, на приведение в соответствии. Мен ойлодум эле өкмөттөн бир жаңы алдын алуу бир бул зомбулуктун алдын алуу бир ченемдер алып келесиңерби, же бир жаңы сунуштарды ушул үй бүлөлүк зомбулук менен кандай дагы бир чараларды көрүш керек деген мен ушул мааниде деп күткөнмүн, бирок тилекке каршы эч жаңылык жок. Чындыгында бул мыйзам долбоорду биз 2017 жылы депутат айымдар демилгени көтөрүп жазганбыз. Сиздер азыр жөн эле ошо техникалык редакционный поправки ушуну алып келдиңер. Биз сиздерден в свете ошон азыркы учурда кандай үй бүлөлүк зомбулукка ситуация менен алып келгиле, реалдуу механизмдерди алып келгиле. Статистикада так эмес. Бөлөк-бөлөк аялдарга, да, статистиканы зомбулукту, балдарга факт катталгандан кийин эмеге сотко жеттиби, жетпедиби, выселение, алкаштарды баягы зомбулук көрсөткөн эмелерде эркектерди выселение болдубу, болбодубу, бир реалдуу өкмөт тарабынан бул жакшы мыйзамдын аткарылышын биз мына бүгүн дагы палата поручение берди, эки комитет, социальный комитет и укук тартип боюнча комитет, эки комитет өкмөттүк күн даярдашат. Ошого аябай жакшы даярдап келгиле, жаңы ченемдерди, жаңы механизмдерди алып келгиле, макулбу? Анткени сиздердин колуңуздарда жакшы мыйзамды аткарылышын, жаңы мындай механизм мелерди сиздердин колуңуздарда. Макулбу? Албетте бул мыйзам долбоорду колдоп беребиз. Бул техникалык эле редакционный поправки, бирок сиздерден өкмөттөн реалдуу ишти күтөбүз бул маселе боюнча. Макулбу?